Алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудайым бүгүнкү күнүбүздү берекелүү кылсын. Мына бүгүн менин календарым боюнча Жумадил Ахиранын 29 болуп атат да, эртеңден баштап Ражаб айы башталат. Жумадил Ахиранын бүгүн 29, эгерде 29-нан жаңырса, бүгүн 29 кирди, эртең ушул малдан баштап Ражаб айынын бири башталат. Билесиздер, Куранда инна индата шухур индаллахи исна ашара деп Куранда ошондой деген, Аллах Таала айды 12 ай кылып жаратты деген. Демек, жыл санаш үчүн Аллах Таала айды 12 ай кылып жараткан. Минха арбаатун хурум, ошол 12 айдын ичинен 4 айын Аллах Таала харам ай кылып жараткан. Өзгөчө айлар, бул жахилият кезде арабтардын да салты ошондой болгон экен. Кийин ислам дини келгенден да Аллах Таала пайгамбарыбызга ошондой неме кылып, ушул 4 айды мусулмандар үчүн өзгөчө ай кылып берип койгон. Ошондон Ражаб айында сооп иштерди көбүрөөк жасаганга аракет кылыш керек. Алым уламалар айткандай, Ражаб айы бул эгин эге турган ай дейт. Ражаб айын Шаабан. Шаабан айы бул сугара турган ай дейт. Анан кийин Рамазан үрөөн жыйнай турган ай дейт да. Оро турган ай дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, берекелүү айлар уже келип атат. Алхамдулилlah, берекелүү айлар келип атат. Ошондон жакшы аракеттерди кылып, белди бекем бууп, ибадатка, сооп иштерди жасаганга, мусулман адам баласы жыл 12 ай 24 сот бою сооп иштерди жасаганга, ошонун аркасынан түшкөнгө аракет кылыш керек. Бирок муногул айларды өзгөчө күнөө кылса да эселенет дейт экен алымдар. Бул айларда сооп кылса да эселенип бериле турган айларда турабыз. Ражаб айы ушундай берекелүү ай. Пайгамбарыбыздын Исра Ми'раж окуясы ислам тарыхчыларынын айтуусу боюнча ошол Ражаб айынын 26-сынан 27-синчи түнүнө караган түндө болгон дейт да. Демек, намаз фарз болгон ушул айда. Пайгамбарыбызга ушунчалык оор күндөр болгон, Амул Хузн деп, кайгы жылы деп пайгамбарыбызды коргоп жүргөн Абу Талиб өлгөн. Андан кийин аркасынан пайгамбарыбыздын бүт бардык балдарын төрөп берген, ысык суукта колдоп, коштоп, малы менен, жаны менен, сүйүүсү менен коштоп жүргөн Хадиче энебиз дагы каза болгон да. Анан ошондо пайгамбарыбыз үчүн ошол жыл Амул Хузн деп пайгамбарыбызга аябай оор жыл болгон, кайгы жылы деп. Анан ошентип пайгамбарыбыз эң жакын, эң күчтүү колдоочуларынан айрылып калып, кол жууп, ушундай бир ыңгайсыз абалда турган кезде Аллах Таала пайгамбарыбызды 7 кабат асмандын үстүндө көтөрүп туруп, кыргызча айтканда, биз барбыз, сен биздин кулубузсуң, биз сени таштабайбыз деп туруп, пайгамбарыбыздын ошол жакындарын жоготконуна пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүп, көңүлүн жубатып туруп, аны Исра Ми'ражга алып келген да. Ушундай берекелүү айга келип атабыз иншалла. Мына биз окуп аткан китептагы Аш-Шифа би тарифи хукукил Мустафа деп пайгамбардын акысын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын милдеттерин бизге тааныткан, ошол нерсени таанытып билгизүүдө бир шыпа катары болгон бир китеп деп туруп, Кади Ияд ал-Малики, Малики мазхабтан чоң бир олия аалым зат өткөн, казы болгон. Ошол адам момундай жашынакай бир мээнет эмгек калтырып кеткен экен. Биз өткөнкү сабактарда ошол жерге келгенбиз. Пайгамбар туурасында пайгамбардын аты менен Алла Таала касам ичкен. Билесиздер, Куранда Алла Таала кээде түн менен касам ичкен, кээде күн менен касам ичкен. Ва-шамси ва-духаха депчи. Же болбосо ва-тини ва-зайтун деп ушундай ар кандай нерселер менен касам ичкен. Ошолордун катарында Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аты менен да касам ичкендиги ошол туурасында келген аяттарды тафсирлеп мындай деп атат. Могул жерде билесиздер, Куранда Najm деген сүрө бар. Najm деген жылдыз деген сөз. Куранда 114 сүрө бар билесиздер. Ошонун бирөөсү Najm деген сүрө. Najm деген жылдыз. Могул жерде мен биринчи аятты окуйун, анан аятты которуп, пайгамбарыбыздын оорду Аллахтын астында канчалык экендигин таанытып атат да бул жерде. Биздин бул сабагыбыздан максат пайгамбарыбыз менен таанышуу.
кыргыз айтат экен, тааныбасты сыйлабас дейт. Канчалык деңгээлде пайгамбарды жакын тааныган сайын ошончолук пайгамбарга ашыктык күчөп барат. Ошончолук пайгамбар болгон жүрөктөгү сүйүү, пайгамбарга болгон мухаббат күчөйт да. Ошондуктан бул сабактардан максат ошол пайгамбарга жакындайлы. Анткени кимде ким пайгамбарды чындап сүйсө, ал пайгамбар менен бирге болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Анта ма'a man ahbabta" деген. Сен кимди жакшы көрсөң, ошону менен бирге болосуң деген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Najm сүрөсүнүн 1-18 аяттары экен. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Alhamdulillah, sadaqallahu azim. Mынакей Najm сүрөсүнүн 1-аятынан 18 аятына жер окудук. Албетте биз могул жерде намаз өткөн карыкелердей кооз окуй албайбыз. Биз молдолор бир аз кыраатыбыз немерек. Бирок зато Куран окуп, ушу Najm сүрөсүнүн берекеси иншалла нуру баарыбызга жетсин. Бул жерде ушул аяттын тафсиринде Алла Таала айтып атат да: "Wan najmi idha hawa". Аятта эмес, маселе аяттын тафсиринде. Ушул жерде "Wan najmi idha hawa". Вау араб тилинде ваул касам, таул касам, баул касам дейт. 3 түрлүү касам тамгалары бар. Бизде бирдеки болсо ант ичкенде илгери ушинтип ичет элек, биз нан урсун депчи. Жеке бирөөлөр энемди алайын деп ант ичкенде карганганда. Ошол касам ичүү дейт. Кыргызча каргануу же ант ичүү, же нан урсун деген сыяктуу, же жер урсун, же көк урсун деген сыяктуу ушундай бир нерселерди айтып адамдар касам ичет. Куранда Алла Таала ошондой кээ бир касиеттүү нерселер менен касам ичип ант берген. Негизи болор болбос нерсеге адамдар жааттан келе турган болчу болсо ошондой нерсеге касам ичкен өзү негизи жакшы эмес. Ал эми Алла Таала Куранда бир нерсе менен касам ичсе, ошол бул жакта чоң бир нерсени айткысы келип аткандыгынан кабар берет да. Жана да ошол касам ичилип жаткан нерсенин Аллахтын астында башка нерселерге салыштырмалуу ордунун өзгөчө экендигинен кабар берет. Wan najmi дегенде бул ваул касам. Касам мааниси берет. Мисалы валлахи десе, Алланын аты менен касам ичем деген сөз да. Аллах Таала Куранда айтат: "Ла юахидукумуллаху биллагви мин айманикум". Силер жок эле касам иче берсеңер, ал ан үчүн жазага өтпөйт дейт. Кээде арабтарда ушундай да. Арабтарда күнүмдүк жашоодо ушундай болуп калган. Мухаммед келдиби десе, "Валлахи келген жок" дей берет да. Же намаз окуп бүттүң десе, "Валлахи окуп бүттүм" дей берет. Жөн эле окуп бүттүм, алхамдулилля дебейт да. Алардын адаты ушундай. Ошондуктан аларда касам ичүү, ант ичүү кээде күнүмдүк жашоо шартта жөн эле сөздө колдонулуп, күнүмдүк жашоодо колдонулчу бир сөз катары болуп калган да. Могул жерде ол аятта ошону айтып атат. Эгерде кайсы бир улуттун же элдин шартында ошентип ант ичип, касам ичүү алардын күнүмдүк жашоосунда бир жөнөкөй эле бир нерсеге айланып калса, касам ниетинде эмес, жөн эле сөздү кооздоо ниетинде болсо, анда ал касам үчүн касамды өтөсүнө чыгар шарт болбойт да, жыйынтыкты аткарбай койсо күнөөкөр болбойт дейт. Бирок кээде адам бир орчундуу бир маселе болгондо серьезный туруп Аллахтын аты менен касам ичем, мен монтем деп туруп жоопкерчиликти алып туруп айттыбы, анда Аллахтын аты менен касам ичкенден кийин ошол нерсени аткарыш керек болот, аткарыш парз болот, аткарбаса күнөөкөр болот. Эгерде арам нерсеге касам ичсе, арам нерсеге ичкен касам өтпөйт дагы, ошонун жазасын төлөп бериш керек болот дагы, Кудайга тообо кылып кылган туура эмес ичкен
Qasam üçün istig'for aytish kerak Alloh taolo. Misol uchun kechagini birov aytadi-da, birov qasam ichibdir da. Vallohi men jomon yo'lga bormayman. Eğerde jomon yo'lga borsam kafir bo'layin deb qasam ichibdir. Bu jamanda, bu jahillikda, bu jomon. Аны не birov o'zini tirmab atadi. Өзүн өзү тозокко метод. Мен капыр болоюн, бу тамаша. Анан баягы бир жазбасы көтөрүлүп турганды ушинтип касам ичтирди. Алланын атынан ант ичем, мен ушу жаман жолго барбайм. Мен ушу кыязымды ушу зына деп эле эметип койдум. Айткан жокмун экенин. Анан бирок жакын арада ошол нерсе болуп кеттир. Күнөө кылып койгонда, мен кылсам, эми анан ошону сурап атат да, мен учурунда ошентип касам ичтим эле. Ушул күнөөнү кылбайм деп касам ичтим эле. Ушу эгерде ушул күнөөнү экинчи жолу кылсам капыр болоюн дедим эле. Эми бүгүнкү күндө ошол күнөөнү кылып алдым. Мен эмне капыр болдумбу? Дейт экен дагы, анан баягы адам коем капыр болуп калсам да кайра эми өтүп кетпейин деп кайра этият шарты менен ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах келмесин айтат экен да. Ошондуктан шариятта мындай негиз туура эмес. Арам нерсе менен касам ичсе, ал касамына тооба кылыш керек, ал касамды бузуш керек. Мисалы үчүн уурлук кылам деп касам ичсе, уурлук кылыш парз болбойт. Наоборот, ошо тооба кылат дагы, ошо касамын бузат дагы, штрафын төлөйт дагы, баягы касамын жүзөгө ашырбай токтотот. Жакшы ишти аткарам деп касам иче турган болчу болсо, анда мойнуна парз болуп калат. Демек бул жерде ван наджми дейт. Аллах таала жылдызга касам ичип атат. Наджмдин эки мааниси бар экен. Наджм деген эки мааниси бар экен. Биринчи мааниси асмандагы жылдыздар. Жалпы жылдыздар. Бул жылдыз дегенде күн менен ай деле ошо жылдыздын ичине кирип кетет дейт. Андан тышкары Юпитер, Сатурн, Марс, ошо Меркурий деген жылдыздар бар го, планеталар. Ошонун баары эле жылдыздарга кирип кетет дейт. Экинчи наджм дегендин мааниси шажар, анан наджм деп бөлүнөт экен араб тилинде. Шажар деп бутак шагы бар, сөңгөгү бар, чоң өсүмдүктөрдү, мисалы алма, өрүк сыяктуу, мындайлардыкын шажар деп айтат экен. Сөңгөгү жок, биздеги жана эспарцет, беде сыяктуу өсүмдүктөрдү наджм деп айтат экен араб тилинде. Демек баягы бутагы жок нерсени наджм дейт экен дагы, бутактуу нерселерди шажар деп айтат экен да араб тилинде. Эми бул жерде Аллах таала ван наджми ида хава. Аллах таала касам ичип атат, жылдыздарга касам ичип атат. Качан? Ида хава, эгерде ошол жылдыздар жерге түшкөн болчу болсо, бул биринчи тафсири. Экинчи тафсиринде аалымдар айтат экен, бул жерде наджмдан максат бирөөлөр айтат экен, Куран дейт экен. Куранды наджм ван наджми ида хава дегенде Аллах таала Куранга касам ичип атат. Ида хава дегенде ошол жерге түшкөндө. Эмнеге десе, анткени Куранды Аллах таала мунаджам кылып түшүрдү деген. Мунаджам дегенде Куранды Аллах таала 23 жылдын аралыгында аят кылып, сүрө кылып 23 жылдын аралыгында түшүргөн. Ошондуктан наджм дегенден максат ошол аят болуп бөлүнүп түшкөн Куранга касам ичем деген мааниде деген бул экинчи тафсир экен. Үчүнчү тафсири аалымдар айтат экен, Азирети Жафар Садык пайгамбарыбыздын небереси Жафар Садык деген болгон. Азирети Хусайндын балдарынан чоң аулия зат болгон. Ошол Жафар Садык радиаллаху анху бул наджмдан максат эмне десе, калбун наби, бул пайгамбарыбыздын жүрөгү. Демек, ван наджми дегенде Аллах пайгамбардын жүрөгүнө касам ичип бизге сөз баштап атат дейт бул аятта. Ван наджми, мен Мухаммеддин жүрөгүнө касам ичем деп атат Аллах таала. Ида хава, эгерде ал Мухаммед пайгамбардын жүрөгү бир нерсени каалаган болсо, ошол Мухаммед пайгамбардын каалаган жүрөгү менен мен касам ичем деп атат дейт да. Демек, мындан келип чыгат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орду Аллахтын астында ушунчалык бийик экендиги. Анан улуп атат. Ма долла сахибукум ва ма гава. Анткени бул жерде пайгамбарыбыз туурасында сөз кетип атат. Наджм сүрөсүнүн башында, котормосун үйгө барып карасаңыздар деле болот, китеп болсо. Ма долла сахибукум ва ма гава. Силердин сахибиңер, силердин пайгамбарыңар сүйлөгөн сөзүндө, кылган иштеринде туура эмес жолго барбады, адашпады. Ва ма янтиqu анил хава,
жанадагы ал нафсиси каалаган нерсени сүйлөбөйт деп. Мисалы үчүн бизде ушундай да. Аллах Таала Куранда Муминун сүрөсү бар, билесиздер. Муминун сүрөсүнүн башындагы 10 аятта кутула турган, кыяматта Аллахтын жазасынан кутула турган мусулмандарды айтат да. Ошо Муминун сүрөсүндө мынтип башталат. Код афлахал муминун. Чындыгында момундар алар кутулду, тозоктон кутулду. Аллахтын рахматына туш болду. Ким? Аллазинахум лиззакати фаилун. Закат бергендер. Валлазинахум лифуружихим хафизун. Жана өздөрүн арам нерседен уят жерлерин сактагандар. Деп ушул жерде Алла Таала ошол аяттын улансы келтирип, валлазина анил лагви му'ридун. Жанадагы ошол Аллахтын кыяматта кутула турган Муминун сүрөсүндө 10 түрлүү мусулмандарды айткан, закат берген, намаз окуган, уят жерди арамдан сактаган. Ошонун бирөөсү аллазинахум анил лагви му'ридун. Пайдасыз, акыретине пайда алып келбеген, эл топтолгон жерлерден жүз буруп кеткендер деген. Азыр бизде көп тойлорго барсаң, ашка барсаң, ал жерде акыретиңе пайда алып келбейт. Ал жерде көзүң арамга толот, кулагың арамга толот, оюң арамга толот. А муногул Нажм сүрөсүндөчү Аллах Таала пайгамбардын көзүн дагы таза деген, жүрөгүн дагы таза деген, тилин дагы таза деген, бүткөн тулку оюн таза деп сыпаттаган да. Демек биз мусулмандар дагы өзүбүздүн көзүбүздү тазалашыбыз керек, кулагыбызды тазалашыбыз керек, тилибизди тазалашыбыз керек. Ма казабал фуаду ма ра'a дейт да. Жүрөк, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүн да Аллах Таала таза деген. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала ушундай өзгөчө бир неме болот. Ошон үчүн айтат: "Ва ма янтиqu анил хава". Пайгамбар алейхиссалату вассалам пайдасыз же болбосо өзүнүн оюнан шариатка дал келбеген, Аллахтын каалоосуна, Аллахтын дин шарият өкүмүнө дал келбеген нерсени эч качан сүйлөбөйт. Биз сүйлөйбүз. Бир сөз хадис айтсак, 10 сөз ошол айткан хадисти бурмалайбыз. Кудай өзү кечирсин, Кудай өзү сактасын. Биздин кээде динге бир пайдап келип атабыз деп ойлошубуз мүмкүн, бирок кээ бир учурда билимсиздиктин жыйынтыгында тетиринче биз баягы көп нерседе ката кетирип аткан болушубуз мүмкүн. Ошондуктан шариатта, Куранда эмне деди? Аллазинахум анил лагви му'ридун. Кутула турган, кыяматта Аллахтын азабынан кутула турган адамдардын бирөөсү анил лагви му'ридун. Лагу дегенде пайдасыз сөздөр. Акыретке пайда алып келбеген пайдасыз сөздөрдөн, пайдасыз маджлистерден жүз бургандарга Аллахтын азабынан кутулуу болот деди. Ин хуа илля вахюн юха. Ал пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүйлөгөн сөзүнүн бардыгы вахюн юха. Алла Тааладан пайгамбарыбызга берилген вахи. Алламаху шадидул кува. Ал вахиди пайгамбарга үйрөткөн шадидул кува, күчтүү Алланын бир махлугу дейт да. Бул жерде кимди айтып атат десе, Азирети Джабраил алейхиссаламды айтып атат дейт да. Карасаңыздар, субханалла, өткөнкү сабактарда айтканбыз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бүтүндөй ааламга рахмат үчүн келди деген да. Ошондо Джабраил алейхиссаламдан сураптыр да. Авасалака мин хади рахмати шей. Мухаммед пайгамбар аалам үчүн рахмат деп атат. Ома арсалнака илля рахматал лил аламин. Сени бүтүндөй ааламга рахмат үчүн жөнөттүк дебеди Алла Таала Куранда. Ошол рахматтан сен бир нерсе үлүшүнө ээ болдуңбу деп Джабраил алейхиссаламдан сураганда, Джабраил периште айтат экен, ооба дептир. Мен өзүмдүн абалым, этегим кандай болот деп коркуп жүрдүм эле. Алланын ушул пайгамбарга түшкөн аяттын этегинде мен өзүмдүн ким экенимди билдим дейт да. Анткени Аллах Таала Куранда Джабраил алейхиссаламды ошентип келтирме болду. Мутаин самма амин деп туруп,
муто деп туруп Аллахка баш ийген, асмандагы периштелердин бүт барага баш ийген, амин. Демек, амин деген Алладан келген аманатка ишеничтүү деп Куранда эки адамды сыпаттаптыр, эки махлукту. Бирөө пайгамбар алейхиссалату вассалам болсо, бирөө Жабраил алейхиссалам экен. Ошондо айтып атат да Жабраил алейхиссалам, мен Мухаммед пайгамбардын рахматы мен үчүн ушул болду, мен этегим кандай болот экен деп коркуп жүрдүм эле. Мен ошол аяттарды угуп, альхамдулилла, менин ошо Аллахтын сүйүктүү бир кулдарынан экенимди ошо пайгамбардын аркасынан билдим деп Жабраил алейхиссалам өзү ошол нерсени моюнга алып атат. Ошондой риваяттар бар экен. Ошончо айтып атат, пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан сөз бул жөн эле бир ойду келди, жөн эле ойлонбостон эле же акыбетин билбестен айтылган сөз эмес. Ин хуа илля вахйун юха, ал айткан сөздүн бардыгы Аллахтан келген вахий, шариат өкүмдөрү. Алламаху шадидул кува, бул Куранды, бул вахийлерди ага шадидул кува болгон, күчтүү болгон, кудуреттүү болгон бир периште үйрөткөн деп атат. Бул жерде ким десе Жабраил дейт. Эмнеге дегенде Жабраил алейхиссалам жанагынтип келип туруп, кээ бир жана адашкан коомдорго келгенде жанагынтип тоуну көтөрүп туруп мындай көмкөрүп салгандыгы ошол жерде ошону баяндап атат дейт да, күчтүү депчи. Мунун үчүн тоуну көтөрүп салыш, мындай бир стаканды мындай көтөрүп мындай жылдырып койгон сыяктуу эле бир жеңил эле нерсе, күчтүү. Алла таала ушундай кылып жараткандыгын баяндап атат. Зу мирратин фастава. Денадагы улуу бир көркөм кооздуктун ээси. Зу мирро дегенде зу манзарин хасанин деп тафсирлептир да. Чырайлуу, көркөм, кооз болгон. Анан фастава бул Аллахтын ошол жерде эмне болду дейт? Бул жерде Нажм сүрөсүндө айтып атат. Ушундай көркөм, кооз сүрөттө болуп туруп фастава дегенде ошол баягы пайгамбар алейхиссалату вассаламга көрүнүүгө, пайгамбар алейхиссалату вассалам менен жолугуп ага көрүлүүгө камданды, даяр болду дейт. Охуа бил уфуқил а'ла, бул не жогорку ааламда дейт. Анткени билесиздер, пайгамбар алейхиссалату вассаламды жана Исра Ме'раж окуясында ошентип Ражаб айында болгон, асманга көтөрүп барып, ана ошол жерде Жабраил периште менен Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз жолуккан. Могул жерде эмне деп айтат? Сумма дана фатадалла. Кийин ага ушунчалык жакындады дейт. Факана қоба қаусайна адна. Эки жаанын көлөмүнчө же эки жаадан дагы, бир жаанын көлөмү 1,5 метр болсо, эки жаанын көлөмүнчө же андан дагы жакын пайгамбардын жанына жанаша келди дейт. Көпчүлүк аалымдар бул ким десе, жумхур муфассирлер, тафсир аалымдары Жабраил алейхиссалам дейт экен да. Жабраил алейхиссалам менен пайгамбарыбыз түбүндө көргөн ошо 2 метр 3 метр аралыкта Жабраил алейхиссаламдын асл